Ардактуу көрөрманыбыз, лайв программасы өз ишин улантат. Бүгүн өзгөчө күн деп бекеринен айткан жокпуз. Себеп дегенде бизде жапжаңы клиптер жана ошондой эле конокторубуз бар. Азыр экинчи коногубуз келип калган учур. Кыргызымдын дагы бир таланттуу ырчы мырзасы. Көптөгөн жан дүйнөгө жагарлык ырлар менен өзүнүн миллиондогон көрөрмандарын, угармандарын таба билген Жаныбек Оңолбаев бүгүн бизде конокто. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы жалпы көрөрмандар. Барыңыздар кутман кеч. Келиңиз, көптөн бери көрөрмандар дагы сизди сагынса керек. Дегенде эле эмнеден баштайлы? Айта турган жаңылыктар толуп ташып баштаса керек. Жаңылык негизи эми күндө ар кандай жаңылык, жаңылык көп эле негизи. Чыгармачылык жаатта албетте. Чыгармачылык жаатта негизинен баягы күз келгенде эле тойда. Айрыкча ушул бизде кыргыздарда ырчылардын баары эле деп айтсак болот. Тойдон ырдашып бошобой каласың, анан биз деле ошолордун катарындабыз. Тойдо ырдап, тияка барып, бияка барып, анан ырларды баягы баштап коесуң, бирок аягына бүтүрө албай, жаакка колуң жетпей, бир бошосоң тигил жак бошобой, ушинтип эле анан Кудайым буйрса жаңы ырларды дагы, жаңы клиптерди дагы Кудайым буйрса мына алдыда пландап атабыз буйрса. Толугу менен бүтсө эле ошол чыгаралы. Менден дагы ошол менин угармандарым, жакындарым ыр күтүп калды буйрса. Ооба. Негизи ырларым чыгып атат, анан баягы сапаттуу болуп чыкса элге мындай кулакка сиңет го. Ансары мындай өзүмдү ойлонуп, кандай жазсам экен, кандай ыр чыгарсам экен деп ойлонуп жүрүп буйрса, азыр ошо 4-5 ырды пландап даярдап атам. Кудайым буйрса бүтөр менен эле барыңыздар менен бөлүшөм. Сөзсүз түрдө күтөбүз. Анан бүгүн декабрь, 12-си, бүгүн өзгөчө күндө турабыз. Баардыгыбыз эле жылдын жаңырышын күтүп атабыз десек болот. Сиз үчүн 2025-жыл кандай жылдардан болду? Негизинен эле жылды баягы жамандап айтыш болбойт го. Ооба. 2025 деле Кудайга шүгүр, Аллахка шүгүр. Мен үчүн, кыргыз эл үчүн жакшы жылдардан эле болду деп эсептейм. Канча чыгарма жаралды бул жылы? 2025-жылы бир азыр точносын айта албасам да, бирок бир 5-6 ыр чыгардым да. Ооба. 2 клип чыгардым. Жетиштим ошого да болбосго. Анан 5-6 ыр чыгардым, Кудайым буйрса. Колдон келишинче аракет кылып ырдап, элибизге кызмат кылып келатабыз ошондон бери. Анан 2025-жылы бул дагы мен үчүн аябай бир чоң жакшы жетишкендик. Өзүмдүн ошол сиздерге белгилүү болгондой жеке концертимди, биринчи концертимди ушул биздин улуттук филармонияда өткөрүп алдым. Ал жакка да аябай мындай көп даярданып жүрүп, мындай көп убакыт бар деп айтып берет экенсиң негизичи. Мен 2024 декабрдын 1-инде эле баштагам. Анан апрелдин 22-сине чейин көп бар экен, анан дагы жетишем деп койгом. 4 ай бар деп атсаңыз, 4 ай мындай кандай десем, 4 жумадай эле өтүп кетти го. Ушул сиздердин да жалпы жамаатка терең ыраазычылык учурдан пайдаланып. Анан себеп дегенде ушул жактан эле көрүп аттыңыздар, чыкпай калдым кийинки эмеде, концертке жакындаган сайын чуркап эле муну кандай кылышым керек, баягы биринчи жолу берип аткандан кийин да мындай аябай толкундануу болот экен. Несин туура эмес кылып атам? Неси керек мага? Эмнелер керек эмес деп биякта да чыгармачылык жааттан да сурап, ар кимденчи бир четинен мындай кызыктуу болуп, аябай бошобойсуң. Кээде телефон караганга да убак жок болуп калат экен да. Бирдекени жазыш керек болуп, тигил жакка келишим түзүш керек болуп эле аябай мындай кызыктуу да болуп, мындай. Анын үстүнө бизде азыр көчөдө аябай тыгын көп го. Ооба. Анан үйдөн чыгып атканда дагы кээде мен ушул машинамды атайын калтырам дагы, жөө басам. Ошол мага бат болуп атты да эмнегедир. Тыгындан тигил жакка барасың, 1-2 жумушуңду бүтүрүп каласың. Бул жерге келип бүтүргөндөн кийин нар жакка уже чуркап атып эле же ушинтип атып эле мындай көп жумушумду бүтүрүп алдым да, өзүмдө да мындай. Анан бир четинен туруп, сүйүнүп, мындай ден соолукка пайдалуу иш кылдык, чуркадык, бастык депчи. Буга чейин канча калорийди азайттык дедиңиз да. Ооба. Чындыгында ошондой убакыт жактан да мындай туура пайдалансаң болот экен да. Азыр машина менен мындай чыгып бир моментте бир жерге барыш кыйын болуп калды өзү. Анан жөө мындай ал убакта күн жылып калгандай кез, майга жакын апрелдин этектери мындай сонун экен да. Жеңил кийинип алып, сумкамды астына алып, жаныма керектүү ручка кагазымды жана андай эмелерди салып алып эле анан чуркап, чоң мындай жетишкендиктердин бири ушул болду десем болот да, концертимди берип алдым. Чоң ачылыштардын бири дагы окшойт. Куттуктайбыз. Анан
баардыгыбыз жогоруда мындай эле жылды жыйынтыктап атабыз, өзүбүзгө отчет берип атабыз, анан ошо менен кошо план дагы түзүп атабыз. Анан чыгармачылык инсандар да, өзгөчө ырчылар да мындай болобу, мен келе жаткан жылы мен ушунча ырды чыгарышым керек деп мындай алдын ала план коюлган, же ал дагы илхомдун келишине жарашабы сизде, жеке сизде? Негизи менде, башкаларды билбейм, бирок менде албетте план коебуз. Планы жок жашоо болбойт го, негизи жашоодо пландап жашайсың да. Бүгүн жатып, эртеңки бүрсүгүнкү күндү пландайсың да. Ансарындай мен дагы ушул пландаган иштерим, мындай секреттүү да иштерим десең, 2026 болгон Кудайым буйрса. Жакшы өзүм ой тилек, мындай дуаларым, тилектерим бар буйрса. Ошолорду колдон келишинче аракет кылабыз, албетте. Аллах таалам эч эң негизгиси бөөдө кырсыктан, жамандыктан алыс кылсын, өзү сактасын Кудайым. Калганын Кудайым буйрса аракет бизден. Амин, айтканыңыз келсин дейли. Ардактуу көрөрман, эгерде сиздин дагы айта турган каалоо тилегиңиз же суроолоруңуз болсо, Жаныбек мырзага түз байланышка чыксаңыз болот, албетте. Бардык көрөрмандарды кабыл алууга даярбыз. Дейли дагы кийинки суроого өтөлү. Жөн жеринен айткан жокпуз, жыл жыйынтыктап атабыз деп, анан жогоруда сиз үчүн чоң концерттин болушу дагы аябай сонун түрткү берсе керек сизге, мотивация, илхом берип. Анан кандай деп ойлойсуз, учурдагы Жаныбек Оңолбаев деген атты калың элге жайылтууда кайсы чыгармаңыз көбүрөөк иштеди же болбосо кайсы чыгармаңыз ошол нерсеге себеп болду? Ал ошол сиздерге деле маалым болсо керек, мен ошол Элмирбек байкенин Сирендерим деген ырын аткарып чыккам. Анан жаңылап эстрадага салып, анан ошол ырым, мындайча айтканда, ырларымдын арасында эң көп угуучу, көрүүчү топтогон ошол ырым. Ошол ырымдын артынан дагы ошол концерт берем деген дагы өзүмө бир мындай ишеним пайда болду. Ак жолтойур болгон экен да. Кудайга шүгүр. Анан албетте баардык нерсе бул буйруктан. Аллах таалам ушу бизге буйруп койгон экен. Анан ошентип аракет кылып, ошол ырдын дагы мындай күчү деми менен, элдин колдоосу менен, ар кандай жакшы сөздөрдү угуп, эми негизи баягы жылуу сүйлөсөң жылаан ийинен чыгат деп атко. Ансарындай адамга баягы мындай сөздү айтканда, мындай кандай орусча айтканда мотивация болот го. Ошондой болуп, ушундай болгон жакшы болуп турбайбы? Анда мен ушинтип мындай ыр чыгарышым керек турбайбы деп, мындай өзүңөн өзүң дагы да мындай жашооң мындай көңүлдүү болуп, да не кылсам экен, дагы кандай кылсам экен деп ойлонуп, мындай шыктандат экен да. Музлайф программасы улануудам. Жума күндүн кечинде өзгөчө жакшы ырлар, жаңы клиптер жана жагымдуу маек менен уланууда. Эгерде сиз жаңы гана кошулсаңыз, бүгүн бизде конокто Жаныбек Оңолбаев. Эгерде өзүңүздүн каалоо тилегиңиз, балким сурооңуз болсо, албетте түз байланышка чыксаңыз болот. Келиңиз анда уланталы, сирендеримди сүйлөшүп атканбыз быйыл. Анан негизи элечи, жогоруда айтып калбадыңызбы, өзгөчө мага ийгилик алып келген, мотивация алып келген ыр болду деп. Калың элге ырдын жагары неден билсек болот? Бул обонунанбы, сөзүнөнбү же эмнеден? Негизинде менин оюмча, албетте экөөнө тең. Обону жакшы ырдын кээде сөзү жакшы эмес болуп калса, мындай укпайт го эл. Анан аябай негизи сөзгө да маани берем мен. Сөз маанилүү болсо, ошол сөздө бир мындай өмүр баян же бирдекени түшүндүрсө ырда, мындай мага жагат да. Ошол ыр мындай адамга деле жагат. Сөздөрүн айтып, ушул жана Сирендерим ырында деле мен арасында кээ бир сөздөрдүн түшүнбөгөн сөздөр бар да. Илгерки сөздөр экен да. Кайсы сөздөрдү мисалы үчүн? Аз көп арасынан айтышым керек да, ал өзү 10 куплет да. Арасынан. Күбөлөз, жаныңызда. Аны атсаң, эртеңки Муслайф болуп кетет го. Эмнеге? Анан мындай эски сөздөр бар да, анан маанисин мен баягы издештирип сурагам да. Бул не деген сөз деп, ошондой маанини түшүндүрөт деп түшүнгөндөр айткан да, анан мен деп мындай таң калгам да. Ансарындай. Ушул жерден таң калганча туруп туруңуз, көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келдиңиз, тааныша алатыңыз? Айпери, астым. Келиңиз Айпери. Жалатам. Кош келдиңиз. Жаныбек мырзадан ыр суралабы дедик эле, ырдап бере аласызбы? Сөзсүз түрдө да турабы. Сиз үчүн турган. Дагы сураңыз болобу? Ошол эле го азырынча. Чоң рахмат сизге. Сирендеримди суранбайлы анда мен дагы кошулайынчы. Албетте, аягына чейин болбосо дагы, колдон келишинче аткарып берели. 2 куплет. Может 2,5 кылып. 2,5 макул анда. Сизге эмес, мага эмес 2 куплет анда. Келиңиз.
келиңиздер анда. Бул ырдын сөзү Элмирбек Иманалиев агабызга таандык. Обону казак эл акындарыныкы экен. Ырдын аты Сирендерим. Өзүңдү таппай көптүн арасынан, жүргөндө айга албай жаратымдан, куюлуу арман болуп агып жаттым, куштардын куса серпкен канатынан. Алдастайм ары бери, жалгызмын жан көргөн жок аны деги. Тиктетет кайра тигил көктөн, тизилген каркыранын сабы мени. Көп жаштар көчө бойлоп агатуулам, көрө албай жалгыз сени арасынан. Атыңдын баш тамгасын тапчу болдум, талпынган куштун гана канатынан. Сирендер гүлүн ачса сени эстейм, сирендерим силер менин. Браво! Чындыгында бул жалгыздыктын бир саундтрегиндей болду окшойт, бул чыгарма. Негедир ушул чыгарманы укканда мен эле эмес, көп эле көрөрмандар да ушундай болсо керек. Негедир көзүңөн жаш айланып берет да, мындай жан дүйнөңдө жакшы эле, бирок сиз да өзүңүздө ырдап атканда ушундай сезилбейби? Негизи жеткириш үчүн ошол нерсени сезип, жашап, ырдаш керек дешет го? Ооба. Албетте негизи сиз айткандай, бул ырга мисалы сөзүнө маани берип ырдасаң, ырдын көркүнө чыгат негизи. Анан сирендер гүлүн ачса сени эстейм деп ырдасаң чыкпайт да туура мисалы. Анысындай ырдын ошол эмеге жан дүйнөсүнө кирип, сөзүнө маани берип ырдасаң, анан кийин көркүнө чыгат да. Анан уруксат болсо дагы бир нерсени айтып кетейин, ошол ыр боюнча. Себеп дегенде бул ырды мен ырдап чыгаргандан кийин баягы элибиздин жакшылыктарына кызмат кылганда мага ошол байланышып, ушул ырың менен тойго келип ырдап берип кетесиңби деп чакырып калат да азыркы күнгө чейин. Анан ошентип чакырып атканда мен барып ырдап, анан өзүмдүн ырдаганымды эми биз баягы маданият адамдары өзүбүздү тартып, баарыбыз эле чыгарабыз го. Интернетке, соцсетке чыгарганда мага мындай жазган адамдар да көп болгон да. Бул ырды деген негизи тойго ырдабаш керек. Бул ыр деген өзү кайгылуу болуп атпайбы, анан эмнеге тойго ырдайсың депчи. Анан мен күлүп, башында жооп берип аттым негизичи. Эми ушул ыр менен мени чакырып атса, ушул ыр менен акчасын төлөп мани чакырып атса, анан мен барып башка ырды ырдасам ал айтып атат, сен эмнеге муну ырдаган жоксуң деп. Анан кимдир бирөөгө ошол сиз айткандай баягы мындай жалгыздыктын, кимдир бирөөгө жаш айланткан, ыйлаткан дагы чыгарма экен бул. Себеп дегенде мен комментарийлерден көп окугам ушул өзүмдүн эле ырымдан. Ушул ыр мен үчүн жаралгандай, ушул ырды угуп алып эле мен ыйлай берем, мен тигини эстей берем, мен жолдошумду эстей берем, же ушуну эме кылып ыйлай берем дегендерди угуп алып, анан кайра өзүм ойлонуп койчумун да негизичи. Анан тойдон ырдаганда мен кайгырып ырдабайм албетте. Мындай жакшы маанайда. Сирендерим кетет да. Бийлесем дагы мындай күлүп жайнап, кичине жылмайып, колдон келишинче аракет кылып аткарып берем. Анан артынан албетте мындай шаңдуу ырдайм. Анда ардактуу көрөрмандар, келиңиздер мындай кылабыз. Азыр коногубуздун Жаныбек Оңолбаевдин Сага деген мыкты чыгармасын, мыкты клипке биргеликте күбө бололу, андан соң маегибизди дагы улантабыз. Мага деген сезимдерим жалган, айткандарым мен үчүн арман. Болгонуна өзүңсүң себепкер, сезимимди кылдың жарадар. Каректен агылып жаштар, тамчысы чындыгын артар. Болсо эгер махабат деген, чындыгын кайдан табылар? Көңүлдө эргип сен деген, өмүрдө жалгыз теңдеген багытымды, сага теңдеген. Жазгандан жокмун мен тарыхымды, жалгандан алып эмес жазыгымды, жан дүйнөмдү азгырганыңды. Мага деген сезимдерим жалган, айткандарым мен үчүн арман. Болгонуна өзүңсүң себепкер, сезимимди кылдың жарадар. Каректен агылып жаштар, тамчысы чындыгын артар. Болсо эгер махабат деген,
баскан күндөрүмдү, шыбырап айткан сөздөрүмдү башка жандан эми күттүңбү? Мага деген сезимдерим жалган, айткандарың мен үчүн арман. Болгонуңа өзүңсүң себепкер, сезимимди кылдың жарадан. Каректен агылып жаштар, тамчысы чындыгын айтар. Болсо эгер махаббат деген, чындыгын кайдан табылар? Музай программасы дал ушундай өзгөчө нотада өз ишин улантат. Бизде соңку гана мүнөттөр калган экен, андыктан болушунча коногубузга берчү суроолорубузду узаталы. Сиз үчүн арналган блиц суроолор бар. Кыска нуска суроолорго бат-баттан жооп бериш керек, Кеттикпи анда, даярсызбы? Даярбыз. Сиз үчүн бакыт деген? Жашоо. Жашоо. Сизди ар дайым күчкө бөлөп турган нерсе? Колдоо. Кыйын учурларда кантип дем аласыз? Же күч кубат аласыз? Ырдап. Өмүрдөгү эстен кеткис кайсы учурларды түбөлүккө сактагыңыз келет? Студент кездеги. Студент кездеги. Сиз үчүн чыгармачылык, музыка бул Жашоо. жашоо. Өмүрүңүздөгү эң туура чечим кайсы болду деп ойлойсуз? Ушул кесипти тандаган. Эң чоң коркунучуңуз жашоодогу? Эң чоң коркунуч жашоодогу. Коркпойсузбу эч нерседен? Кудайдан корком албетте. Ошол кырсык жамандыктан корком. Жок, болот го мисалы үчүн адамдардын психологиялык жактан алгандачы бир нерседен коркуп анан ошол нерсени жеңгенге аракет кылышат го, гештальтты жаптым деген сыяктуучу. Бийиктиктен, ылдамдыктан деген сыяктуу. Ылдамдыктан корком. Аны чечүүнүн жолдорун Чечүүнүн жолдору мен жай айдайм машинаны. бардыгы жөнөкөй турбайбы? Улантабында эгер бир күнгө убакытты артка кайтарууга мүмкүн болсо, кайсы күнгө бармаксыз да эмнени өзгөртмөксүз? Бир эле күнгө? Бир эле күнгө. Бүгүнкү кечеүнкү күндүбү же мурунку күндү? Өткөн өмүрүңүздүн бир күнүнө кайтып барууга мүмкүнчүлүк болсо, кайсы жылга, кайсы күнгө жана барып эмнени өзгөртмөксүз? 2016 жылдын жайында ошо ата неме деген клипти тарткам. Ошол кезге кайра бармакмын, себеп дегенде атам ошол 2017ге жаңырган жылы казылып кетти. Сөздөрдү айтмаксыз, Ооба. Жүрөктү ооруттуңуз бүгүн ыр менен дагы бул сөз менен. Ошентип отуруп убакыт дагы соңуна келген экен. Бардык нерсе өз убактысы менен болот экен. Андыктан келиңиз эми жакшы нотада күлүп жайнап, жакшы сөздөрдү кыска нуска айтып коштошолу. Ошол мен айтаарым эң негизгиси ушул баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик, жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык. Элибизде, жерибизде токчулук болсун, тынччылык болсун, барчылык болсун, тойлор болуп турсун. Ошол ар бир адамдын көзүнөн чыккан жаш жакшылыкка болуп турсун. Ар бир адам бул жашоодо бактылуу болуп жашоого тийиш. Баардык адам бул жашоодо бактылуу болсун. Айтканыңыз келсин, сизге болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо студиябыздан күтөбүз. Эң негизгиси 2026 жыл сизге бир гана сонун эргилерди тартыласын. Кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы, жалпыңыздарга мыкты кеч, алдыдагы 2 эс алуу күнүңүздөр сиз каалаганда да сонун болсун дейм.